Эзелтеден эле улуу адамдарга өзгөчө сый-урмат тиешелүү болуп келген. Мындай улуу салтыбыз кылымдан кылымга сакталып, өз маани-магызын жоготпой, бүгүнкү күнгө чейин жашап келди. Ата-бабаларыбыз каарыларды урматтап, каарынын кебин капка сал, каарысы бардын ырысы бар деп, үйдөгү карыяларды төргө отургузуп, кадырлап келишкен. Бүгүнкү күндө каарыларыбыздын атайын майрамы белгиленип, 1-октябрь эл аралык карыялардын күнү болуп белгиленет. Бүгүнкү биздин сабагыбыздагы каарысы бардын ырысы бар деген темада балдар. Анда эмесе сабактын максаты ата-энени улгайган жаштагы карыяларды сыйлоого үйрөнөбүз. Билгичтик көнүндө өнүгө, ата-энелерге улгайган карыялыга жардам берүүгө, боорукерликке тарбияланабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси менен таанышып алайлы балдар. Колубузду бат-баттан жууп, өздүк гигиенаны сактайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Сабактын тарбиялык маанисине көңүл буруп, турмушта аткарабыз. 1-октябрь эл аралык карыялар күнүнүн тарыхы менен таанышабыз балдар. Карыялар күнүнүн тарыхы алгач мындай майрамды белгилөө 1970-жыл жер калкынын картаюу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статуска 1990-жылдын 14-декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн 45/106 резолюциясында 1-октябрь эл аралык карыялар күнү деп токтом кылган. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми 1990-жылдын аягында бүт дүйнө белгилей баштаган. Бүгүнкү күндө бизде карыялар үчүн атайын алтын эрежелерди улгайган инсандарга мамиле кылуу боюнча билип алганыбыз жакшы балдар. Эгер үйүңүздө кары адам болсо, анын көңүлүн таап, сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Аларга катуу айтууну же ашча талаштоонун кажети жок. Биринчиден, ал сиздин теңтушуңуз эмес. Экинчиден, улуу катары сый көрсөтүү керек. Алардын кыймыл аракетине, сүйлөгөн сөзүнө же кийинип жүргөн кийимине сын айтуудан алыс болуңуз. Эгер кары адам туура эмес иш жасап койсо, акырын гана барып артынан оңдоп коюңуз. Аны менен баарлашып жатканда, алардын оозунан сөзүн жулуп алуудан алыс болуңуз. Аларга дайыма сый жана сылык мамиле жасоодо болуңуз. Алардан атасы ким, энеси ким болгон, балалыгы кандай өткөн тууралуу сурасаңыз, алар башкача сезим менен айтып беришет. Өткөндү эстөө башкача болорун баарыбыз эле билсек керек. Эгерде алар өздөрүн карап, жакшы кийимдерди кийгилери келсе, сөзсүз түрдө жардам бериңиз. Түндө болобу, күндүз болобу, сураган нерсесин аткарып туруңуз. Аларга жагымдуу сөздөрдү айтып, пайдалуу кеңештериңиз менен бөлүшүп, дүйнөдө болуп жаткан кызыктуу окуялардан айтып берип туруңуз. Ал адамдардан батасын алып, алардан да кеңеш четке какпай угуп туруңуз. Адамдын өзү карыса да сөзү карыбайт балдар. Карынын сөзүн капка сал. Балдар, биздин бүгүнкү тарбиялык саатыбыз соңуна чыкты. Кана балдар, айткылачы, бүгүнкү сабактан кандай маалыматтарга ээ болдуңар? Силерге эмне кызыктуу болду? Дагы кандай маалыматтарды билгиңер келет? Үйгө тапшырма. Темага байланыштуу ыр, макалдарды жаттайбыз, сүрөт тартабыз. Өзүбүздүн чоң ата, чоң энебиз жөнүндө кыскача дил баян жазабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.